урматтуу теле көрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсү өз ишин алга карай улантууда. Жана дагы биздин алгачкы музыкалык коногубуз төрөбүздөн орун алган учуру. Албетте, ал ким деп жаткан болсоңуздар, көптөгөн патриоттуулукка чакырган чыгармалардын автору, жана дагы өзү да патриот мырза, ырчы, рэпер Добр мырза бүгүн бизде конокто. Кутмантаңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келдиңиз, таңкы маанайларыңыз? Жакшы, чоң рахмат. Ошо эртең менен дагы туруш бир аз кыйыныраак болду. Себеп дегенде кечээ күнү биз футбол ойногонбуз. Ырчы коллегалар менен. Бүгүн кечинде, бүгүн түнчүндө Ошко учмакпыз. Оштун шоу бизнеси жана ырчылар менен, алып баруучулар менен Бишкек Ош турнир өткөрүп атышканда, анан ошол жака даярданып атканбыз. Бутту кичине жаракат алып алдым. Басып келгенче бул жактан да жакшы лифт бар экен. Эптеп жеттик. Кутман таң достор. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Мына ушул футбол деп калдыңыз. Кандай футболго даярдыктар кандай? Меники жеке өзүмдү айтсам, меники начар болот. Себеп дегенде ушул машыгуу башталгандан бери эле жаракат алып алдым. Анан ошондон бери эле айыктыра албай атам. Анан айтып атам, мен запаста туруп турат окшойм депчи. Калгандары даярданып атышат десек болот. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эгер сиздер дагы бизден коногубузга суроо узатам же болбосо каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу бизге кат жолдоңуздар демекчибиз. Жана дагы Добр мырза, биз бүгүн жайкы каникул, жайкы эс алуу кандай өткөрдүңүз деген теманын үстүндө кеп козгоп жатабыз. Жайкы эс алуу кандай өттү сизде? Жайкы эс алуу шүгүр жакшы өттү. Айдын башы июнда шаар ичинде эле болдук. Анан июлдун ортосунан августтун ортосуна чейин бир ай көлдө эс алуу жана концерт да коюп жүрдүк. Анан экөөнү бириктирип, көбүнчө ушул жайдын бир айы көлдө өткөрүп, жакшы эс алып келдик десек болот. Бишкекте себеп дегенде абдан да ысык болуп атты. Анан ошо келгенибизге бир 10-15 күн болуп калды. Азыр шаардабыз. Эс алуу ушинтип. Деги эле сиз эс алуунун кандай түрүн жактырасыз? Эс алууну бул өзүңдүн баягы жакшы көргөн жумушуң менен же болбосо иш менен экөө бириккен эс алуу бул кичине көңүлдүүрөөк го деп ойлойм. Анан кийин мындай эле эс алып кеткенде эле ал деле жакшы, бирок сен экөөнү бириктиргенде кандайдыр бир жакшы экенин билдим да. Приятныйраак экен да. Экөөнү бир ай жүрөт экенсиң. Эң сонун. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген алгачкы суроолор келе баштады. Аягы 74 менен аяктаган абонент Добр мырза, Ноокатка качан концерт бересиз дейт. Ноокат районуна жазып жатыптыр. Ноокатка биз коюу аракетин көргөнбүз март айларында. Ал жака көбүнчө күндүз коюш керек экен. Анан биз афишабыз, баннерибиз асыраак болуп калып, элге жарнама жакшы жетпей калган да. Анан кайра билбейм качан коебуз, балким эмдиги жылы же кийинки жылы көрөбүз. Жакшы, абдан жакшы. Кийинки суроо аягы 333 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум, Добр байке, сизге ден соолук, иштериңизге ийгилик каалайм. Спорт жөнүндө жакшы ырларды жазасыз. Өзүңүз кайсыл спорт менен машыккансыз дейт. Туура, машыккам. Азыр көптөн бери машыкпай, ошого денем дагы эле футбол ойносом деле чыга албай атат. Бутумда ортолуп. Самбо менен машыккам. Самбодон спорт чеберчилигине талапкерликке чейин жеткем 2 жолу. Анан азыр таштап койгонума көп болуп калды. Кайра баштагым келип жүрөт, бирок өзүм үчүн акырын денебизди кичине өз калыбына келтирүү үчүн десек болот. Ошо самбо түрү менен машыккам. Абдан жакшы. Добр мырза, мына кечээ күнү эле бүткүл дүйнөнүн көңүлүн бурган спорт демекчи. Флойд Мейвезер менен Конор Макгрегордун бокс боюнча беттешүүсү орун алды. Ал эми сиз мына ушул беттеште кимге күйөрмандык кылдыңыз? Биз Макгрегорго көбүрөөк кылдык окшойт. Себеп дегенде биздин өзүнчө
Шеринебизде Курал Чокоев деген досубуз бар. Макгрегор деп коебуз. Баскан турушу негизи эле ал да машыгып жүрөт. Акыркы учурда аябай катуу машыгып. Анан өзү да кумир сыяктуу бир аз тутуп коет да. Биз дагы келинчегим да Макгрегор жакшы көрөт. Экөөбүз кээде талашып калабыз. Сен Майбар. Макгрегорсуң деп. Бирок жакшы өттү. Себеп дегенде Макгрегор бул эми кандайдыр эрежесиз мушташтын чемпиону. Көп салмакта. Ал эми Майбазар болсо, бул 49 жолку чемпион өз бокс түрү боюнча спорттун. Анан Майбазар баары бир өз чек арасында баары жеңишке жетишип күчтүүрөөк болуп кетти. Бирок ал жерден менин оюмча эч ким утулган жок, эч ким жеңилген жок деп ойлойм. Себеп дегенде бул дүйнөлүк бир шоу болду десек болот. Баары тең акча табышты. Чымчык сойсо да касапчы сойчусун дегендей. Бирок Макгрегор кыйын экен, баа берсе болот. Себеп дегенде өз спорт түрүнөн башка спорт түрүнө өтүп туруп, ошол жактан дагы 10 раунд чыдап берди. Азамат Макгрегор көрүп атсаң. Көрөсүз, биз салым жолдойбуз Макгрегорго. Анан ошондой эле спорт түрү боюнча кечөөнү көптөгөн жаңылыктар болду. Кечөөнү көкбөрү боюнча дагы. Ал жакта дагы тилекке каршы биздин улакчылар 4-1 утулуп калышты, бирок Азаматтар ошол жактан мисалы көкбөрүнүн эрежеси дагы кичине башкача болуп калыптыр. Ага көнү дагы жана көптөгөн дагы мындай тоскоолдуктар болду окшойт менимче. Бирок 4-1 бул өтө деле чоң арылуу эмес. Арасында 4-1 мындай аябай чоң бир счет менен утулса дагы бир жөн биздики былтыр көчмөндөр оюнда кыргыз булакчылары 15-3 менен жеңген. Бул баары бир сыймак, Кудай буйрса. Эмки жылы кайра болот, кайра өчөбүздү алабыз. Албетте, баары бир биздин жигиттер Азамат биздин жүрөгүбүздө чемпион бойдон кала бермекчи. Сөзтүрдө. Аягы 410 менен аяктаган абонент жазып атат. Саламатсызбы, добрый байке, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, анан бир чыгарма аткарып берсеңиз дейт. Үй бүлөм тууралуу айтсам, ата-энем ушу Бишкек шаарында чет жакта Киркамстром жеринде турабыз. Сокулукка кирип калабыз. Ата-энем, 2 карындашым, бир иним бар. Анан биз келинчегим жана уулум болуп кошуна турабыз. 5-6 үй ылдыйраак. Анан кийин айтсам ошол үй бүлөм менен жакшы, бактылуубуз, шүгүр. Экзаны. Чыгарманы акыр жагында бир аткарып кетели. Жакшы болот. Сиздин чыгармачылыгыңызга кайрылып өтсөк, чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар, өзүңүздүн көрөрмандарыңызды жакын арада кандай жаңылыктар менен кубандырасыз дегендей? Жаңылыктын баары чыгармачылыкта бул өз ишке ашкандан кийин анан билинген жакшы деп коет бизде. Аша электе ооз көптүргөн да болбойт. Кээде ишке ашпай калышы мүмкүн. Ошондуктан буйруса баягы эле иштеп жаңы чыгармаларды чыгарууга аракет кылабыз. Клиптерди тартабыз, жеткирүүгө аракет кылабыз. Буйруса бир өзгөчөлүк алып киргенге аракет кылабыз деп башыбызда. Абдан жакшы. Акыркы учурларда биздин шоу-бизнес ырчылары Орусия жергесине гастролдоп, концерт коюп, жакшы эле биздин ошол жакта мекендештерибизге майрамдык маанай тартуулап жатышат. Мына ушуга байланыштуу суроо экен. Мына ошо орусиялык номерден келген. Аягы 73 менен аяктаган абонент. Салам баарыңыздарга, добр байке, Москвага качан концерт коюп келесиздер дейт. Ушул Россия жергесине ырдап чыккандан баштап көп эле барам. Москва жергесине борборуна көбүрөөк барам десек болот. Анан жыл сайын эле көбүнчө ушул Москва жергесине чакыруу болуп калчу. Быйыл бар элекмин. Бирок чакыруулар болсо барабыз, анын баары биздин колубузда эмес, ал ошол жактагы уюштуруучулардын колунда.
ал жака учурда ким керек болуп жатса ошолорду чакырууга аракет кылат. Же болбосо сүйлөшүүлөр болуш керек. Эки жактын условиялары бири-бирине туш келсе, концерттер болот. Буюрса алдыда дагы көп жолу барабыз деген ойдобуз. Күтүп туруңуздар. Быйыл болбосо эмки жыл. Абдан жакшы. Бизге аягы 333 менен аяктаган абонент жазып атат. Менин билишимче, эрежесиз урушка дагы кызыгасыз. Кыргызстанда ким деген мушкерлерге көрмандык кыласыз дейт. Мен Кыргызстанда биздин мыкты, күчтүү, кыраан мушкерлер көп. Анан эч кимсин өзгөчө бөлгүм келбейт. Алардын баары кыйын деп эсептейм. Мага көбүнчө ушундай дагы сунуштар түшөт. Ушундай бир клубтун атынан же болбосо бир мушкердин атынан ыр чыгарууга. Анан болсо мен көбүнчө учурда мындай суранып кетем. Бир киши жөнүндө же бир клуб жөнүндө чыгарбай эле коеюнчу. Себеп дегенде бир клуб жөнүндө чыгарсам, башка клубтар калышы мүмкүн. Мен болсо чыгарсам, ушундай ырларды баарына бириктирип туруп, бир гана кыргыз мушкерлери деп чыгарууну туура көрөм да. Анан ошондуктан ошол сыяктуу эле суроого жооп, бардык мушкерлерди, кыргызстандык мушкерлердин баарын сыйлайм, баары тең күчтүү. Кудай буйруса, алдыда жаңы чыгып келаткандары бар күчтүүлөрдөн, чыгып өзүнүн жоопкерчилигин аткарып койгондору бар, азыр машыктырып аткандар бар мыкты. Негизи эле эрежесиз мушташ боюнча бизде таланттар көп. Кыргызстанда акыркы орунда эмес. Абдан жакшы. Кайра эле бүгүнкү темага кайрылып келсек, жайкай салууду кандай өткөрдүңүз деген тема. Жай мезгилинин аяктоосуна да саналуу күндөр калды. Сизде жайкай салуунун планы толтурулдубу? Жана айтып кеткендей эле ашып кетти окшойт. Чынында эле аябай сонун салуу болду. Ошо көбүнчөсү эле ысык көл, керемет, бермет жерибизде болду. Салуу купулубузга толду. Быйылкы жылдын салуу эмесин толтуруп десек болот. Сонун, абдан жакшы. Ал эми бизге келген WhatsApp аркылуу көптөгөн каттар келүүдө. Четинен тандап узаталы. Аягы 114 менен аяктаган абонент эмнеге көп чыкпай калдыңыз? Жакшы рептерди жазчуңуз эле дейт. Бир аз тыныгуу болуп калды окшойт, мына ошого чыгармачылык жолуңузда, мына ошого. Эми мындай байкап көрсөк, чыкканыма 10 жыл болуптур. 10 жыл минус плюс да. 2006 мен мектепти аяктап эмеге барып, аскерге барып, бир жыл спортко ошол жактан башталган меники чыгармачылык, элге таанылуу. Анан 10 жыл ичинде арасынан бир аз болуп турат экен да. Ошого биз аракеттене беребиз, кээ бир учурда азыраак чыгып калатырлар, кээ бир учурда көбүрөөк чыгат. Бирок ушул балким ушул азыркы учур ошондой учурлардын бири. Бирок алдыда сөзсүз түрдө уланта беребиз. Башка жумушка кирип кетсек дагы, башка иш башталсак дагы баары бир чыгармачылыкты унутпайбыз деген ойдомун. Абдан сонун, эң жакшы. Бизге көптөгөн каттар сизден чыгарма сурануу максатында келген каттар экен. Биздин телегөрүүчүлөрдүн сунушун четке какпай, сизден биз кыскача бир куплет жандуу үн менен чыгарма суранып кетели. Кыргызстан деген чыгармалардан акыркы чыгармаларын аткарып берейин. Сөз обону Адилет Добрановдуку. Адилет Добранов мен. Кыргызстан. Эмне болбосун бул жашоодо баары сонун болот. Эмне болбосун кубанычка ар бир күнүң толот. Тойдо көтөр көңүлдү. Эмне мынча түңүлдүң? Көрүнө элек чатып араң бери оңгүлүңдүң. Көтөрүлөт элим, көкөлөй текчерим. Ага керек сенин кана бир ишеничиң. Күтпөгөн күн санап, үлгү бол өзүң сабак. Керек болсо үлгүнү сенден чоңдор алат. Талгага дам сүрө, чөпкө барга көппө. Өзгөдө улутуңдун кадерин чачып төкпө. Умтулганың болсо келечекти көз
өнөрдө келечек сени күтөт, мекенден үмүт үзбө. Пирамида каналы сиздер менен добр. Калчабалар, браво, азаматсыз эң сонун. Добр мырза, бизге таң эрте кызыктуу маек берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз менен дагы да сүйлөшүп отурмакпыз, бирок убакыт деген Убакыт келип калдыбы? Дагы күтүп алууга даярбыз, келип туруңуз. Кызыктуу маек берген үчүн терең ырчылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу